Көргөзмөдө Терексай кенинин тарыхын чагылдырган 70тен ашуун сүрөттөр коюлду. Анда өндүрүштүк объектилерде иштеп жаткан кубаттуу токен техникалары, деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте күн сайын эмгектенген жумушчулардын иш учурунан тартылган сүрөттөр бар. Иш-чара мектеп окуучулары үчүн экскурсия иретинде өттү. Бурадагы сергинин амачы Сүрөт көргөзмөнү уюштурганыбыздын негизги максаты элге тоген тармагы жана анын татаалдыгы боюнча кеңири маалымат берүү. Сүрөттөр адамдардын элесинде жакшы сакталып калгандыктан тартылып алынган ондогон ар кандай эмгектерди алып келдик. Биздин ишканада Түркиядан келген тажрыйбалуу кызматкерлер бар. Ошондой эле мыкты кесипкөй кыргызстандык адистер да иштейт. Токен өндүрүшүнүн келип чыгышын, өнөр жайдын ичинен таанып билүү жана тармактын татаалдыгын фотосүрөттөр аркылуу жеткирүүгө аракет жасалган. Окуучулар үчүн дарс баяндамалар окулуп, адистер тарабынан кесип тандоо тууралуу маалыматтар берилди. Иш-чаранын башкы темасы кесипти туура тандоо боюнча болуп жатат. Негизи эле биздин айыл тоолуу аймак болгондуктан азыркы учурда бул тармакта кайсы кесиптер актуалдуу ошолор боюнча маалымат алып, бүтүрүүчү болгондугума байланыштуу кесипти дагы болсо туура тандоого аракет жасап жатам. Автодорожныйдыкы, автогорныйдыкы, фабриканыкы, слесарьлардыкы бар экен. Тандаган себеби бул жерде башка жумуш кыла турган нерсебиз жок. Ушул кен байлыктар менен гана жумуш кыла алабыз. 11 бүтүп ушул токен жаналарында окуйм да. Сүрөт көргөзмөнү өткөрүү жергиликтүү кеңештин депутаттарынын демилгеси. Эл менен ишкананын ортосундагы байланышты түзүп атабыз. Азыр ошондой эле биз азырдан баштап баягы келечектеги өнүккөн мамлекетти көргүн келсе анда жаштарды тарбиялаа деген бар. Ошонун негизинде эле биз өзүбүздөн кадр өстүрүп, келечекте балким өзүбүздүн кендерди, өзүбүздүн кадрлар менен, өз мамлекеттин күчү менен иштеткенди каалап атабыз. Булар келечекте кесипти тандоо үчүн эң жакшы маалыматты ала алды. Биздин балдар окуп, бүтүп келип, Кыргызстандын өнүгүп өсүшү үчүн ушундай чоң компанияларда иштесе эң жакшы ийгиликтүү болот го деп ойлойм. Мындай иш-чара Терексайда алгачкы ирет уюштурулду. Көргөзмө буга чейин Борбордогу Гапар Айтиев атындагы Көркөм сүрөт музейинде 13 апрелден 29 апрелге чейин өткөрүлгөн. Чаткалдын Терексай айылындагы Алтын кен ишканасында 1000ден ашуун жумушчу эмгектенет. 5 жыл аралыгында бюджетке 2 миллиард сомдон ашуун каражат төлөгөн. Şu anda sosyal paketler bizim Социалдык пакет аркылуу айыл өкмөтүнө жыл сайын 15 миллион сомдук колдоо көрсөтүү боюнча макулдашуу бар. Мындан ары тыгыз иш алып барабыз деген ой максаттар чоң. Андыктан тоген тармагынын өнүгүшүнө биргеликте аракет кылалы. Ишкана жаңы фабриканы ишке салуу алдында турат. Өндүрүш толук иштеп баштаса бюджетке түшкөн салыктын